Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз сиздер кайсыл жакта десеңиздер, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Талас областына караштуу Бакаята районунда жайгашкан Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектептин жаштары менен, мугалимдери менен, конокторубуз менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрада ободон. Саламатсыздарбы? Ушул мектепте 1000ден ашуун окуучу окуйт. Тактап айтсак, 1026 окуучу ушул жерде окуп келет. Биз ойлойбуз, келечекте бул жаштар өтө кыргыз элибизге жакшы салым кошот деген жаштардан болот деген ойдобуз. Жана ушул биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөйүн. Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектебинин мүдүрү Айнан Ниязалиева эжебиз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Жана ошондой эле Сейитбек дыйкан чарбасынын төрагасы Сагын Эмилбаев атабыз конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул жалпы жаштар менен, окуучулар менен, эже агайлар менен биз балдардын адеп ахлагы кандай болуп атат, балдардын тарбиясы кандай дегеле кээ бир биздин жаштар кылым дегендер дагы бар. Тилекке каршы кээде биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз кошулбайт. Рекетчилик, бири-бирин өлтүрүү, тоноо, уруп, мушташ. Кыскасы ушундай толгон токой негизги маселе бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алдыда болот. Урматтуу коноктор, айтсаңыздар, биздин жаштар тилекке каршы сиздердин ушул тарбиясына, адеп ахлагына канааттанасыздарбы? Анда коноктор сиздерде. Мен şu мектеп, азыркы мектептин балдарынын адеп ахлагын өтө начар болуп баратат деп эсептейм. Себебинде көптөгөн балдар şu мектепке жөн эле келип кетип аткандар бар, сумкасын көтөрүп келип кайра кетип аткандар. Окубай эле ошо келип бир нерсеси менен мактанып, кийим менен же соткасы менен, анан бири-бирине жанагындай SMS жөнөтүп, анан эң жаманы ушу жанагындай бири-бирин тоноп, кордоп, бири-бирин бирине бири чоң болуп, ушундай эме өнөр көбөйүп атат. Анан мушташ, мисалы өзгөчө мына кыздардын мушташып атканы бир чоң проблема. Мектептин кыздары бири-бири менен мушташып, атандашып, жигит талашып мушташкандар бар экен. Мен сизге кошула албайм. Тилекке каршы бул жаштарда андай жок деп ойлойм. Анан дагы мисалы мен дагы бир айта турган нерсе, мисалы мынагу өнөр көрүп атат да, ушу жигиттер менен кыздар достоштоонду, жанагындай сүйүшүү деп атат. Бул сүйүшүү эмес, бул ойноштук кылуу, ушу бир чоң бир жаман өнөрдү өнөр көрүп, анан ошо бири-бирине ошону менен мактанып, ал ошон үчүн мушташкандар да көп болот да. Рахмат. Мен кошула албайт элем. Урматтуу жаштар, Таластын жаштары андай эмес го деп ойлойм. Анда жаштар барбы? Ушул мынакей азыркы коноктор айтып атат. Мен да кошула албайм. Силерде чындап эле ошондойбу? Анда ким сүйлөп айтып берет? Таластын жаштары барбы? Кыздардан, балдардан, жигиттерибиз бар. От кармаган, чок кармаган. Мен Кутубеков Жанкарач, Акчал уулу Дүйшөн орто мектебинин 11-класс болом. Ассаламу алейкум таксыр. Мен сизге мындай суроом да. Сиз убагыңызда эле ушундай мектепте окугансыз. Сиз деле ушундай бир иштер болду эле. Кит айтасыз беле. Биз деле жаштарыбыз, биз деле мектепте окуйбуз, жаштык кылабыз, бирок андайга барбайбыз. Бизде бул мектепте өзгөчө биздин ынтымагыбыз жакшы эле, талим тарбиябыз жакшы эле. Тагыраак айтканда, азыркы 21-кылымдын сөзүм айтканда, биз бири-бирибизге качак кетирбейбиз. Өткөндө Ысык көлдүн мектебине барсак, бүт баары эле айтат да, биз эч кимибиз ичпейбиз, эч кимибиз тамеки чекпейбиз, дискотекага барбайбыз деп. Мен айтып, силерден настоящий дежурчалдар чыгат дедим да ошо. Баары жакшы деп берет да, чынында мен мушташып атам анан көчөлөрдө. Мен өткөндө чоң жолдо кетип баратсам, жана Жибек жолунда кафеден чыгып алып туруп, кыздар мушташып атат, бир 15ке жакын кыз чыгып алып жолду тороп мушташып атат. Анан балдар аларды сүйрөп жүрүп, ажыратып, анан болбой, балдар ажыратып атса, ошо болбой жулунуп алып, анан бири-бирин аябай муштап атат да ошо. Анан мисалы мына интернеттерде көрөсүз да, парктардын ичинде школа на школу, кыздар келип
тиги мектептин кыздары тиги мектептин кыздары менен мушташат. Анан силерде эч нерсе жок дегенге мен ишенбейм да. Жигиттер кыздар эми аныктап бербесеңер болбойт. Барбы? Кыздарда. Тамеки чеккендер жок мына туалетке бекинип алып. Менин атым Нуризат. Эми кыздар арасында уруш жок го дейм, а балдар арасында болушу мүмкүн. Анткени ар бир мектептен мен кыйынмын деген болсо болушу мүмкүн, а кыздар арасында жок го дейм. Демек, мынакей азыркы биздин кызыбыз айтып өттү. Анда демек балдарда экен күнөөнүн бардыгы, ошондойбу? Балдардын талаасына бир топ таштарды ыргытты, ушул чынбы же калыппы? Жигиттер. Калып дегендер кана. Анда айтып беребиз. Эмнеси менен калып? Эмнеси менен калып? Мектепте тышчылык эле болуп жатат. Куат. Сен башкаларды мындай тамеки насыбайга чуркаткан күндөр болду беле? Жок, чекпейм. Чекпейсиз, э? Анда кыздар азыркы биздин коноктор айтып атпайбы, же кыздар ошондой нерселер барбы, жокпу? Жок андай кыздарды көргөн эмесмин. Жакшы, жигиттер. Саламатсызбы? Сиз ошентип балдар мушташы деп бияктан бизге күнөө түшүп калды да. Биз эгер башка мектепке бара турган болсок, биз достош үчүн, биз азыркы сөз менен айтканда мост куруш үчүн барабыз. Наркотик өтүш үчүн. Бирок мушташканга барбайбыз. Мушташкан балдар болсо, ал жана азыркы айткан бродяктар да мектепке окууга чыгып кеткендер. Мектептин балдары өзгөчө ушпайбыз деле. Башка мектептин балдары менен ынтымактабыз. Эгер башка жактан көргөн болсоңуз, биз андай иш жок, мындайча айтканда. Демек, ушундай Анда силердин эч кимге да соткаңар жок, эч кимге сотка алып келбейсиңер, Анда силер калып калыпсыңар да цивилизациядан. Эч кимге да сотка жокпу? Мисалы, Бишкекте 3-класстан баштап баарында сотка бар да. Силерде жокпу, соткалар? Сотка көтөрбөйсүңөр? Сотка көтөрөт, бардык эле мектепте көтөрөт. А бирок мектеп ичинде өчүрөт ал. Анткени мектеп учурунда сабак өтүш керек, окуучу окуучудай болуш керек. А сырт жактан бүттүк эле ата-эне окуучуларга телефон бербейт. Анткени окуучулар берет. Балам кайда жүрүп болду экен, эмне менен алек болуп атат. Ошону билгизи келет. Мектеп учурунда бардыгы өчүк болот, кадимки окуучудай болуп жүрөбүз. Ынтымактуубуз, жашынакай болуп, бардыгыбыз ынтымактуу болууга дагы аракеттенебиз дагы. Мектептен кийин күйгүзөсүңөр, Жакшы. Айылдын эле мектебин жаман деп айтууга болбойт. Биринчиден шаардын мектебин оңдош керек. Себеби шаарда сотканы ачык эле коюп отурушат экен, сүйлөшөрөт экен да. Эмнеге айылда эле айта бериш керек да, сотка көтөрбөш керек депчи. А бирок айылдын окуучулары сабак учурунда телефон менен сүйлөшпөйт. А бирок налогдун баардыгы кыздарда жок деп ойлойм да, себеби шаардын мектебинде бар. А кээ бир айылдарда деле кыздардын налогу бар. Жок деп айтууга болбойт, кыздарды делечи. Кыздарда деле андай бар. Силерде барбы, жокпу? Бизде жок. Мисалы, мына азыр балдар день рождения деп чогулуп атат экен да. Акчасын алып алып аталарынан. Анан барып алып день рождения өткөрөбүз деп ушу түнүм менен бийлеп, анан дагы башка жаман иштерге барат экен да. Ушул жакшыбы? Эми баягы 18 жаш, 17 жаш бир келсе, анан ошого баягы туулаң толуш керек го. Ана турабы же тура эмеспи? Анан биздин коноктор айтып атат, мен кошулбайт элем. Силер кандай карайсыңар? Барып, мындай көңүл ачып, ойноп, күлүп кетсеңер болобу же болбойбу? Болот дегендер кимдер? Кол көтөрөбүз. Анда мынакей кыздарыбыз бар экен. Мен Чоттубаева Айганыш, Төшбек уулу Жалал атындагы орто мектебинен келдим. Бизде отуруштар болот, ата-эне жана уруксат берген, бирок болот. Чегиме отурабыз, 8де барсак 12де чыгып кетебиз. Ар бир отурушта бирден ата-эне болот экен, анда охрана да. Ата-энебиз болот, мугалим эжекелерибиз да болот, алар бизге көз салып турушат да. Чогуу жүрө бересиңер, Ооба. Анда жаштар сүйлөсүн. День рождения аларга арак берип коесуңар да, бербейсиңер. Жок, эч кандай ичилүү, чегүү деген болбойт. Биз тынч барып тынч тарайбыз. Дежурный ата-энегечи? Дежурный ата-энелерге ичилбейт, биз ичпегенден аларга да. Ягуар ичип көрдүңөр беле? Жок. Жок, жана жок. Жаштар сүйлөсүн. Анда кыздардан барбы? Жакшы. Дагы ушул колдогондор, мынакей. Убактыбыз өтө аз.
Урматтуу таксыр, сизде да ушундай жаш болгон, сиз да ушундай мектептен өткөнсүз. Сизде да ушундай болду эле? Микрофонго носос. Жаштыкка сиз кандай болду? Ошо эч нерсе жок, сотка, мотка эч нерсе жок да. Андай болчу эмес да биздин убакта. Анан азыр жанагындай болот да, барган сайын күчөп баратат ушу. Анан жанагындай тил албастык, ата эненин тилин албай, өз билгендер ушу аябай көбөйүп барат тилекке каршы. Ушу өз билимди кылып, кечинде кетип, ата энеден суранбай кеткендер, анан түнү менен жоголуп кеткендер ушу азыр көбөйүп барат барган сайын. Ошондо сиздердин убактыңызда отуруш туулган күндөн болчу беле? Мисалы, өткөндө ысык көлдөн бир баланы сабап өлтүрүп коюпту да. Школьниктер бири-бирин сабап өлтүрүп атат да. Ушундай нерселер болот. Бизде мындай болгон эмес, такыр. Тартип бар болчу, анан адеп ахлак башкача болчу да. Азыр болсо чегинен чыгып барат да. Эми азыр баягы 21-кылымда сиздердин убагыңыздарда Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу ушул Акчал уулу Дүшен атына орто мектептин коллективи жана балдары, эмгек коллективи. Мына азыр эми мына Дүшен деме, өзүбек ажы чотонуп айтып атпайбы ажекем? Адып ахлак жөнүндө. Анан силер бәриңер эле жакшы деп атсыңар да. Мага бир ой келип атыр да. Рас тиги жигит жооп сурабадыбы? Сизде жаш болдуңуз беле деп. Ой, бизде жаш болгонбуз. Бизде силердей болгонбуз. Биз сагы ошо нар уруну берилген убактар болгон. Бирок биздин убакта тартип катуу болчу балдарым. Мына мен өзүм башыман эле өткөндө айтайын. Биз ошол жаңы эресеге кичине жетип, ошо кызга көңүл түшүп, сүйө баштаган убакта улуу сөз уят жок дейт. Кат жазгандан уялчык. Кат жазгандан кийин кыз катты алганда эртесинде кыздан карагандан уялчык. Эми силерде андай болбой атпайбы балдарым? Мына бери деген эмне болуп деген ушу да. Мына мен азыр эми көчөдө отуруп калабыз. Эми жаш убак кетти. Мал жайгарып, башка жайгарып көчөдө отуруп калганда, ушул мына 11-ди бүтөйүн деген 10 класстын балдары биз карап отурабыз. Мен карап отсам, каналдан чыкканда биздин үйгө чейин өбүшүп барган балдарды көрүп жүрүм мен. Аттарын айтпай эле коеюн, бирок өздөрү билет. Эми бир 500 метр, 60 метрде эле коеюнчу. Анан ошону карап турабыз да. Анан байбичем экөөбүз отурса айтат, эми карачы биздин убакыт мындай жок эле деп. Эми заман ошондой. Эми келгенде уялтып калайын деп мен кээ бир ошо менин ылдый жакта жашаган балдарды уялтып калган убактарында болду. Анан ошон үчүн жашырбагыла балдарым. Рас балдардын бәрин эле күнөөлөбөйм, тартиптүү. Ошо түп-түз барып түз кеткен кыздарды карап жүрөм, көрүп жүрөм. Түз барып түз өтүп балдарга кошулбаган. Анан балдарга кошулуп тыны чымчылашып, даже бизди көз күлбейт. Анан мен токтотуп алып туруп, эки-үчөөнү айттым аттарын. Мүмкүн ушул жерде отурса да өздөрү сезип тургандыр. Эй, мындай болбойт. Бизге жакындаганда мындай кармашпай кучакташып эле койбойсуңар, биз өткөндөн кармашып бербейсиңерби? Эне атаңардын көзүн чантып бере койбойсуңар деген убактарым болду. Ошон үчүн жаштар мына кичине абийирдүүрөөк болуш керек. Эне атага жакындаганда сүйлөшкүлө, сүйлөшпөгүлө, күлгүлө, ойногула. Бирок ар нерсенин тартиби, ченеми, убагы болот. Эне атага жакындаганда көчөдө этика деген болот. Кичине уялып жүрсөңөр, анан сүйлөшкүлө, сүйлөшпө деген эч ким айта албайт. Анан отуруш жөнүндө. Биз отурганда, отуруш болчу бизде да, сәл туулган күндөргө барчык. Кайсы жылдары? Эми ушул 70, 68, ушундай бир 66-жылдарда деп эле коеюнчу, бул жолу биз 15-16да кестерде. Анан ушуну барчык. Барганда биз жана бийлегенден уялчык. Билесе сәл гана бийлечик. Анан эми азыр андай болбой атпайбы? Эми башкасын айтпай эле коеюн, бий жагында катырып атсыңар, башканда катырып атсыңар. Кичине батышты туурабай. Ошо кыргыздын каада салттын, наркын ойлоп, кичине тартиптүү жүрүш керек. Бәриңер эле эне ата балаң жаман болсун дебейт. Мына мен балдарым чоңоюп калды, неберелерим бар. 2 күндө болбосо дагы 2-3 күндө бир келип айтып турам кулактарын эме кыздарыма, балдарыма. Анан ошон үчүн эне атаңарды уккула, тартиптүү болгула. Тартиптүү болгон үйдө ыйман болот. Кут орнойт. Бакубатчылык, жакшылык келет. Мына бу жерде көрүп отурам. Мына менин коңшум Тимир деген бала отурат мынакей. Алоодун баласы. Кандай тартиптүү бала. Намазын да окуйт, оразасын да кармайт, мектепке да отлично жетишип атат. Мына ушундай болуп туруп тарбиялаңдар айынан. Жакшы кол чагып койлу ушул Тимур деген жигитке. Анда Айнеже, сиздердин эле азыркы жаштардын тарбиясына, адеп ахлагына канааттанасызбы? Биздин бул Акчал уулу Дүшен атында орто мектебинде жанатан бери айтып атасыздар, 1026 окуучу бар, анын 414-тү башталгыч класс. Анан биз бул балдардын арасында
бир нечелеген ата энелердин чогулуштарын өткөрдүк. Жакында эле жалпы мектептин ата энелеринин чогулушун өткөрдүк. 18 ноябрда болду. Биз жана айтып аткан тарбия деп атабыз. Негизи ата эне менен мектеп чогуу иштемейинче билим жаралбай турганы биз бир 2-3 жылдан бери айтып келатабыз. Ушунун негизинде иш алып барабыз да. Анан ошол чогулуштун өзүндө жана сиз айтып аткан Өзбек ажа да айтып кетти, сотка депчи. Сотканы мектепке пайдаланбоо жөнүндө чечим кабыл алынган. А мектептен баргандан кийинки учурда ал ата эненин менен баланын ортосундагы жумуш болот да. Анан ошол менен бирге мына тарбия. Ошол чечим мындай натыйжа берип атабы? Мындай. Натыйжа берет. Себеби дегенде биздин балдар сабак учурунда мына мектепте коридор жерде жүргөн учурларда биз менин көзүмдө бир жарым жыл болуп калды мен иштегениме. Бир да баладан мындай сотканы чырылдап, жолбозо бир сотка менен ойноп аткан учурларын мен кезиктире алган жокмун да. Көрүп калсаңыз эмне аласыздар? Сүйлөшүп атса. Көрүп калсак биз эскертүү беребиз. Эскертүү беребиз. Экинчи жолу көрүп калсак анда сотканы алып туруп сейфке салып коебуз деген чечимибиз бар. Ошол себептен биздин балдар түшүнүктүү, акыл эстүү балдар. Биз деген балдардан көп жакшылыкты күтөбүз. Балдарыбыз деген бир жаман жакка барбайт деген гана оюбуз бар да. Анан биз мен ушу балдарга айтар элем, балдардын өзүнө да. Тарбияны ар бир бала өзү тарбиялаш керек да. Силер кичинекей эмессиңер. Али деле кичинекей болбош керек. Демек өзүнөн, Өзүнөн. Рахмат. Анан биз азыркы могул теле дебаттын өзүнө биз 7-класстан баштап 11-класска чейинки балдарды катыштырганга аракет жасадык. Анан ар бир класстын өзүндө ушул теманын үстүндө ушу балдардын мындай бүгүнкү азыр теле дебаттан алган ой пикирлери ошол класстык чогулуштарында өздөрүндө чагылдырылат го деп атабыз. Анда урматтуу жаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, таластын жаштары сүйлөп жатат. Анда жаштарга мен микрофон берейин. Мына азыркы эже агайлар бир топ нерселерди айтты. Мен айрымдарына кошула албайм. Эми силер 21-кылымда жашап атасыңар. Интернет деген бар, агент деген бар. Бул эми ал убакта жок болчу, туурабы? Азыр коом өзгөрүлүп атат. Ошол коомду дагы силер өзгөртөсүңөр. Демек, оюңарды айтсаңар. Биз силердин оюңар өтө баалуу. Анда жаштар сүйлөсүн. Азыркы эже агайларга да каршы оюңар болсо айтсаңар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандай жагыга? Мен сизге суроо берерим. Биз азыркы убакта интернет бар, бүттүк нерсе бар. Мурда көрө албаган нерселерди бүттүгүн азыр телефондон же интернет аркылуу компьютер, телевизордун бардыгын көрөт, жана окууга билишет, ошонун баарын үйрөнүшөт. Эми ошолор көздөй көрөбүз. Бирок жаман жактары бар. Ал жаман жактарынын иштери кандай болот, кандай жамандыктар алып келет, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Окуучуларга мындай талим, тарбия катары. Жакшы, азыр да биякта кыздарыбыз бар. Азыр заман жаман деп айтууга болбойт. Заманды жаман кылган биз жаштар. Себеби мурун деле ошондой эле заман болгон, азыр деле ошондой заман болгонда, анткени ошону биз өзүбүз түрткү алып да, анткени ата энебизди көзгө илбей, мурун ошондой ыйман болгон, азыр ыйман жок. Сиз айтып атпайсызбы? Заман жаман деп. Заман жаман эмес, азыркы жаштар жаман. Жаштар жаман дейт. Мен кошулбайт элем, жаштар жакшы болуш керек. Мен ушу Байкен айтканына кошулайын дедим эле. Сизге ушу бизге тарбия берип атканыңызга рахмат. Жана ошондой эле сизге бир суроо берейин дедим эле. Сиз ушу байбичеңиз менен кантип тааныштыңыз эле? Ушундай айтып кетсеңиз. Жаштар сүйлөсүн. Коноктор. Рахмат. Жакшы суроо бердиң. Мен байбичем менен айылына барып, коңгусу үйүнө чакырып, анан таанышкам. Кантип тааныштыңыздар эле? Бир таанышып, бир айдай сүйлөшүп туруп анан кийин башка. Бир айдайбы? Ала качып алган жокмун, сүйлөшүп өзүнүн макулдугу менен. Дашы киши жиберип, эне атасынын уруксатын сурап, анан каердин баласы экен, кандай экен деп бүткүлүн тактагандан уруксат бергенден үйлөнгөнбүз, баш кошконбуз. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер. Менин сөзүм мындай да, азыр телефон деген запрет кылып атпайбы? Илгери телефон жок, ала качуу болгондо, ала качуу азыр телефон менен мындай сүйлөшүп, өркүндөп, ошо кызды ар кандай деген оорулар бар да, ошо кыз менен сүйлөшүп, ал экөө бүт обследование өтүп, анан мемелер чыгып, анан үйлөнсө, ушу телефонда мемез пайдасы тиет дейм да. Бири-бири менен таанышып, ала качууну жок кылуу себеби ушу телефондун мемезинде да, бир чет ошо жардам берет. Телефон менен ооруларды обследовать этеби? Жок, телефон менен сен мисалы кызды тааныбай эле ала качып кетип каласың да. Ал кыз менен сүйлөшөсүң, анан үйлөнөйүн деген оюң бар болсо, ошо кыз экөөңөр больницага барып текшерилишиң керек да, мындай ар кандай деген оорулар бар да.
Жаштар сүйлөсүн. Демек, биздин жаштар мына ушундай табигый өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Демек, жаштар дагы өтө чоң казынасы кенен жаштар бар. Анда жаштар кыздарыбыз бар биякта. Саламатсыздарбы? Мен Акчалуу Дүйшөн атында орто мектебинин окуучусу Аязбек кызы Айтурган. Мен бул интернеттен сүйлөшүү гана эмес, бул жаңы ойлорду да билсе болот. Бул Таанышса дагы болот, окуса дагы болот, окуса да болот. Бул жактан тарыхты тереңирээк изилдесе да болот. Интернеттен бул эжелердин айтканы туура, байкен бул интернет азыр кыздардын да уяты жок болуп калды десем болот. Интернетте кыздардынбы же ушул Акчалуу орто мектебининби? Акчалуу орто мектебинин кыздары абдан тарбиялуу, алар ар дайым формада жана жакшы окушат. Косметикада көп колдонулбайт десем айтсам туура болот. Жаштар сүйлөсүн. Мына биз азыр ушул мына окуучулардын тарбиясын карап атырык да. Эмнеге биз базарда мисалы үчүн араба сүйрөп жүргөн же ошол нерселерди карап аткан жокпуз да. Мисалы үчүн сиз кетип баратырсыз. Базардан ошо мисалы үчүн араба сүйрөп бараткан баланы көрсөз, ошо эмне деп айтат элесиз ошо? Жакшы. Азыр чогуу жооп берет. Саламатсыздарбы? Сиз айтасыздар, биздин убакта тартип бекем болгон депчи. Ал убакыт совет бийлиги болгон. Азыр тартип закон эме да, күчтүү эмес, азыр моюнга алыш керек аны. Ал өкмөттөн экинчи азыр демократия багы, эркиндик. Интернет колдонбоо дегенге мен каршымын. Интернет колдонуш керек. Интернеттен башка мамлекеттин же болбосо башка жердеги окуучулар менен таанышып, достошуп, алардын менталитетин үйрөнүп көп нерсе болот да. Анан азыр заман ушундай, интернет заманы. Интернетке запрет коюу каршымын. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер, кыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Индира. Азыркы заман бузулуп баратат деген ишенбейм, анткени кошулбайм деген. Анткени азыр деген мечиттер көйүп, молдолор көбөйүп атат. Ошондуктан ага неметпейм, кирбейм. Азыр молдолор көбөйүп атыр деген кошулбайм. Бардык жерде эле мечиттер салынып атат, бирок ошол жерде деле мечитке барып намаз окуп, бирок эртесин арак ичип кеткендер болуп атат да. Мындай убактылуу, мындай ыймандуумун дегенди билгизишип атат. Мен кыздарга айтат элем, бирок биздин мектептин кыздарда мындай налог жактан жок, мындай акча салып, үстөмдүк кылышпайт, бирок бири-бирин мындай жумшашып, мындай сен бир аз ылдыйраксың, менен бир жаш кичүүсүң дегенсип, мындай жумшамай бар да, бирок ошону ачык айтат элем. Эмнеге жумшайт? Жигиттергеби же кайка? Жок. Андай деле оор неме эмес, бирок мындай тиге минтип келе кал, буну апарып кел, буга минтип айтып кой деп ушуну жумшап жүрүшөт да өзүнүн кичинекейлери. Кичинекейлери барышабы? Чуркаган бойдон кетет, Аларда мындай түшүнүк бар да, мен будан 1 жаш, 2 жаш кичүүмүн деген, мен буну айткан аткарышым керек деген түшүнүк бар. Саламатсыздарбы? Мен 11-класстын окуучусу болом, Акчалуу Дүйшөн орто мектебинде окуйм. Азыр мына сиз айтып атасыздар, жаштарды айтып атасыздар, тарбиясы жок депчи. Конечно, намаз окуш керек, динге ишениш керек, бирок анчалык ишенбеш керек. Динге мынакей, бир Кудайга ишенсең, жүрөгүң менен ошогум эме да. Мындай патриотка сезим болуш керек. Анткени Кыргызстандын келечеги биздин жаштарда. Бир эле бизде эмес тарбия. Макул бизде мына өкмөттөн да биздин чоңдор тарбиясыз, бизде болот да, а биздин чоң мына Россия кандай сонун эме, өлкө. Тим эле чоңдору да сонун, өздөрү да сонун, эң сонун. Жаштар сүйлөсүн, мынакей. Ушундай биздин жаштарыбыздан Чала ишенгенде чала молда дин бузар болуп калбайбы, чоңуз? Кандай дейсиз? Чала эле ишениш керек деп атасың да сен. Жок, мындай да. Толук ишенбеш керек. Анда чала молда. Кеттим о жерденчи. Мына барышат, эртесин тамеки чегишет деп, конечно, барыш керек, намаз окуш керек, ишениш керек. Бирок насколько ишенбеш керек, чтобы жүрөгүм берилип кеткенгечи, ишениш керек, чтобы Кудай бар да, үстүдө Кудай бар, бирок аны биз көрбөйбүз. Мына жүрөгүбүз көрөт да, жүрөгүбүз менен ишениш керек Кудайгачы. Ошого динге ишенген деп ойлойм менчи. Ошондо адеп ахлак жакшы болот, Ооба. Талим тарбия. Ушундай көстөн жаш чыккан кыздарга кол чаап коелу. Жаштар сүйлөсүн. Сиздер айтып атасыздар, жаштар азыр заман эмес, жаштар бузулуп кетти деп. Бирок жаштардын бузушуна эмне алып келет? Өкмөттүн кылган иштери алып келет да.
Биз үчүн жаңы өнүктү, технология өнүктү дегендей интернет көрөбүз. Интернеттен мурун телевизор көрөбүз. Телевизордо кандай передача болот, ар кандай кинолор болот, аны биз көрөбүз. Кандай кинолорду көрөсүңөр? Эми бул өзү айткан батыш жактарын, Байбек дегендерди көрөбүз да. Бунун баарын биз көргөнүбүз себеби өкмөт буну мамлекетке киргизген. Аны киргизгенден көбүнчө жаштар көрөт да. Ошондо жаштар бузганы бул баары чоңдорго барып такалат да. Ошону айткым келет. Жаштар сүйлөшүн теледолбоору өзүнүн ишин улантат, анда коноктордо. Мен жалпылап айтсам, ушул Акчалуу Дүйшөн атында мектептин окуучулардын сыртынан угуп билип жүрөбүз. Мен өзүм дагы берги аралашып мектепке келбеген менен сыртынан угуп билип жүрөм. Элден сурам жалдап жүрөм. Өзүм дагы муну мен курса деламын. Муногу өскөчө муногу тартип жагы ушул муногу мектептин жаңы директору келгенден баштап жылыш бар деп ойлойм. Себеби дегенде бул киши азыр айтып атпайбы, сотка деген немени, тартипти, мугалимдердин арасында тартипти, бердеги тетиге дагы жалпы тартипти абыдан жакшы кылды. Устроюй экен бул киши деген сөздү угуп жүрөм да. Анан ошо менен бирге эле силер дагы ошол мектепти, ошол Акчалуу Дүйшөн атындагы мектептин намысын кетирбегиле балдарым. Анан эми жалпылап мен айта келсем, жанагы бир кызым сурабадыбы? Мен интернет менен сүйлөшүп жүрүп, анан кийин бала айтты, кыз айтты, бирөө айтып калды, интернет менен сүйлөшүп жүрүп, анан доктурга барып текшерилебиз деп. Интернет менен сүйлөшүп, башка менен сүйлөшүп, анан доктурга барабыз деп бирин-бири аброюна шек келтирип, мына ушундай заман болду. Биз ошону айтып атабыз. Анан жанагы бир бала кыз айтып калбадыбы? Жакшы, сизге кошула албайт экен. Биякта жигиттерибиз. Айтып атпайсыз, мындай текшербей эле үйлөнчүк депчи. Анда деген кече эле меме деген өттүк, жа СПИД деген ооруч, анда ал оору жок болчу да. Азыр деген ошондой оору күчөп атат, ошондуктан ошо мемени айттым да. Текшерилиш керек эми? Текшерилиш керек деп ойлойм. Жок, мен эмне үчүн айтып атам? Ошол СПИД деген жок болчу биздин убагыбызда. Биз ошон үчүн текшерилген эмеспиз. Азыр заман өскөрдү. СПИД деген кара тумандай Кыргызстанды каптайын деп туру, билсеңер. Жанагы 263 чыкты атпай, ал эчтеге ЧПК канча текшерилип жүрүп, элдин арасын алып жүрген жер дагы көп бар бул айнайын балдарым. Ошон үчүн айтып атпайбыз, биз эмне үчүн ыйлап атабыз? Мунагы өзбек ажы чотонуп, ажы эмне үчүн ыйлап айтып атат? Адап аклак деп. Мына ошон үчүн ыйлап атабыз. Жана бир кыз айтып атпайбы? Жүрөгүм менен саалишенем да саалишемем деп. Антпегиле. Силер окугула, жүргүлө, иштегиле, жакшы жүргүлө, бүткүлүн алып жүргүлө. Бирок динди унутпай, акыл эсти унутпагыла. Жакшы, биякта биздин жаштарыбыз бар экен. Мен айтарым деген ошол айналайын. Рахмат. Сиз айтып атпайсызбы, бул жердечи азыркы бул адамдар азыркы жашта кыргыз болсо дагы беш кол тең эмес да, чоң ата. Азыр биз мейли биз ишенбей коелу да, СПИД. Бирок СПИД оорусу азыр күчөп жаткандыктан биз текшерилишибиз керек да. Азыркы балагатка жеткен ар бир бала СПИД оорусуна текшерүүдөн өтүш керек. Балким ал ата энесине өтүп келе жаткан оору. Демек ушуга СПИД оорусуна адеп ахлак, тарбия мындай кандайдыр бир деңгээлде таасир тийгизе алабы? Ошол азыр ошондой оору көбөйүп кетти деп. Капта деп туура текшерилгиле азыр. Азыр текшере турган заман болду. Текшерилип туруп турмуш кургула. Балдар силер да кыздар да ошондой кылгыла. Бирок мен ошого айтып атпаймынбы? Ошого жеткизбей өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Кантип тарбиялайбыз? Азыраак дин жагын окуш керек. Окуш керек. Намаз окугула, башканы кылгыла, окууңарды бәрин кыла бергиле. Бирок кичине жүрөгүңөргө иман уяратыш керек балдар. Мен ошону айтып атам. Жакшы. Кимди токтотуш керек депчи, ооругачы, буга ким күнөөлүү? Буга чоңдор күнөөлүү да. Бул орунду чоңдор өздөрү чыгарат, орунду чыгарып туруп бирөөгө неме болуп коет, элге тарап кетет. Ошондо акча табат да азыркыларчы, тиги ошого кайра против дары чыгарып коет дагы. Ошо дарыны неме кылып, ошондо акча табышат да. Ортодо бизнес болуп атат деген сөз, э? Бизнес болуп атат да. Ошону чоңдор токтотуш керек да. Чоңдорго анда бир суроого алып кетейин. Телефонду күйүспөш керек дейт да, анан сабак окуп аткан үйдө досрочно жумуш болуп калса эмне кылыш керек да? Чоңдор күнөөлүү тигип атпайбы? Чоңдор эмес, буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Өзүң мисал үчүн турмуш курган аялың менен жаша. Имансыз жолго барба. Ак жүр, актыр, таза жүр. Анда эч ооруда жукпайт. Өзүң жанагы имансыздарга кошулуп кала турган болсоң ошондон жугуп атпайбы? Россияга барып иштеп атыр, башка жака иштеп атыр. Мамлекеттин баары ошодон келип атыр. Мурда Кыргызстанда мындай оору деген жок болчу, уккан эмеспиз ошо. Чет мамлекетте бир болуп тур деп бир канат газетадан кезегинде угуп калчубуз. Рахмат, азыр биякта бизде Мен ошону айтып атам. Кыздар бар. Кел. Эме
чоң атабызга кошулабыз. Себеби мурун мындай ору жок болгондо ала качса деле жашаган, алар өздөрүнө ишенген да, ыйман бар болчу, ата энесин көзүнө алчу да. Азыркы жаштарга мынтип атат да, чоң атабыз бизге силер сүйлөшкүлө, сүйлөшпөй дейбиз, бирок ыйман болгула, чеги менен болсун деп айтып атат да. Бул жакшы элеби? Жакшы эле. Анда жаштар сүйлөсүн, келе. Спид оорусу, рахмат. Спид оорусу бир гана бул адамдардын башка жагынан жукпайт. Бул укол аркылуу да, шприц аркылуу да жоготпай, акыркы күндөр баарыбыз эле көрүп аткандай, ар кандай жаңылыктардан көргүзүп атат. 200дөн 300дөн ашык бала мына ушу медицина тармагынан өздөрү жабыркаганда, медицина жардам бербей, аларды наоборот ушу спидтен аларга спид жугузуп берген да. Силердин мектебиңерде ушул баягы кечээ иш-чара болуп өттү да. Анан ушул адеп ахлак жаатында эмнелерди кыласыңар? Анан силерде ушул бири-бирин уруп сабагандар, жумшагандар, тамекиге, аракка жумшаган кыздар, балдар барбы? Бизде андай кыздар жок, бирок балдар болушу мүмкүн, кыздар жок. Анткени бул коом Балдар канча пайыз болушу мүмкүн? Балдар болушу мүмкүн, 2-3% болушу мүмкүн. Жаңа эле балдарда барды айтып кетти. Мен өзүм президентмен ошо Чалдар мектеп гимназиясынын андайга такыр жол жок, налог дегенге жол жок. Биз ынтымактуу бир келишимди түзүп окуйбуз мектепте тышкары. Анан биз ушундой налог дегенге аябай тыюу салганбыз. Налог деген жок бизде. Жакшы. Адеп ахлак жакшы. Адеп ахлак биз адеп ахлак жөнүндө өтүп келебиз. Буга чейин өтүп да келгенбиз, спид күндө өтөбүз. Анан болгону биз ошо азыркы жаштар эмне менен алек болуш керек, намаз окуш керекпи, намаз окубаш керекпи деп бир сыйра биз өзүчө сөз кылабыз. Чоңдор чогулуп, эки класс болуп. Анан кыскасы ушу бизде мектеп жакшы, ынтымактуубуз. Жанагы силерди тонуп атпайбы? Мисалы чоң класстар же башка мектеп